Улан Канчбекович, бул азыр Кыргызстанда баягы жалпы дарыгерлик тажрыйба борбору болуп бириккени, мындайча айтканда мурунку ЦРБ баягы райондук борборлоштурган оорукананын эле формасы ошол эле болуп калды да. Экөө бириккенде иш кандай болот экен? Эми экөө бириккенде иш жумуш кичине көбүрөөк болот экен, бирок ишти алып баруу, медицинанын качествосу, ооруларга жардам көрсөтүү, ошонун байланышы бул туура эле болот экен. Себеби мурдакы семейный медицина өзүнчө, стационар өзүнчө болгондо кээ бир оорулуулар теги бизден жатып чыгып, анан амбулаторный помощька кеткенде же амбулаторный помощьтон ухудшение болуп бизге келгенде эки тараптуу ой болуп калчу. Семейный медицина өзүнүн оюн айтат, биз өзүбүздүн оюбузду айтабыз. Ортодо оорулуулар жакшы мындай качественный медицинский жардам ала албай калган. Азыркы абалда амбулаторный жардамдагы, стационарный жардамдагы бир жетекчинин кол алдында болгондо оорулуу кайсы жардам албасын качествосы үчүн бир киши жооп берип, бир киши өзүнүн орун басарларынан требовать этип, амбулаторлук жардамдагы качествосундагы, семей стационарный жумуштун да качествосын бир киши текшерген, бул оорулууга жакшы качественный жардам алганга бул туура жагын көрсөтүп атат. Ошондо азыр сиз айткан боюнча мурда эки жетекчи болгон үчүн гана мындай сапаттуу жардам болгон эмеспи? Ооба, эки жетекчи болгондо бизде адам болгондон кийин ар бир жетекчи өзүнүн карамагындагы оорулууларды, дарыгерлердин кызыкчылыгын коргоп койгон убакыттар болуп калган. Өзүнүн кызматын. Себеби менин үй бүлөлүк дарыгерлерим жумушун так аткарып атат. Бул оорулуу бул жерден качественный медициналык жардамды стационардан албай калган, стационардан алыш керек болчу деп айтчу. Стационардык жумуш жок. Бул оорулуу амбулаторлук жактан жакшы албай калып, бизге стационарга аябай оор абалда түшүп калды, биякта силердин күнөөңөр деп эки жакка тартып калган убакыттар болуп калчу. Азыр андай жок. Азыр оорулуу кайсыл уровенде болбосун, биринчи медициналык жардамбы, амбулатордук, экинчи стационардык жардамбы, баары бир организация жооптуу болуп калганда бул туура болуп атат. Эми мына ошол бир жыл болду да биригип бир мекеме болуп иштеп атканыңыздарга. Ошол бир жылдык көрсөткүч кандай болду? Мурунку жылдардан айырмасы мына жакшы болду деп атпайсызбы? Демек сапаты жакшырган болсо анда көрсөткүч жакшы болот да. Эне болган өлүмү же болбосо жалпы баягы өлүмдүүлүктүн эмеси кыскардыбы ошондо? Эми бул жылы 21 жылы эми көрсөткүчтөр жана летальный исход, эненин, жаш балдардын өлүмү жагынан көрсөткүчтөрдү биз жактан кичине бала жаш балдарга кичине бул 20-жылга караганда 21-жыл кичине көбүрөөк болду. Общий өлүм дагы кичине көбөйүп калды, бирок мунун арасында ковид менен байланышкалуу эле көп болуп калды. Эми бул 22-жылы Кудай буйруп бул ковидтен арылып чыгып кетсек, ошондо мен ойлойм бул истинный лицону могу 22-жыл көрсөтөт. Бул эки служба кандай болду? Себеби ковидтен арылгандан кийин 20-жыл менен 22-жылды салыштырсак, 21-жылда ковидтин көргөзгүчү кичине көбүрөөк көрсөтүп коюп атат. Анан мурда кадр маселесинде мындай айтылчу да, мисалы бизде бар, кошуналарда жок. Ошондой эмес, биздин врачтар аларга барып жардам берет депчи. Азыр экөө биригип калганда кадр маселесинин чечилишине жардам болдубу? Мисалы үй бүлөлүк врачтар келип отделенияга мисалы дежурствого туруп иштегенге, же болбосо баягы куш адистер келип бул жака иштегенде бир кадр маселеси чечилдиби же мурункудай эле турабы? Кадр маселеси чечилет. Себеби стационарда көп деле кадр маселеси аябай көп турган деле эмес, бар.
акушер-гинекологдор жетишпейт, реаниматологдор жетишпейт. Амбулаторный службада бүгүнкү күндө биздин Токмок СОБПсында 12 вакантный семейный медицинага вакант бар. Эми бул маселе экөө кошулуп калгандан деле чечилип калат деп ойлобойм. Себеби узкий специалисттер болуп, узкий специалист болуп баары семейный врач келе албайт. Узкий специалист, лор-врач же окулист же травматолог семейный медицинага барып семейный врач болуп иштей албайт. Ал үчүн определенный окуудан өтүш керек. Экөө кошулганда эле бул кадровый вопросту көп чечпейт го. Кадровый вопростун азыркы бүгүнкү күндө биздин министрликтер кылып аткан саясаты, аппарат министерство кылып атканы, что айлык акы дарыгерлерге көтөрүлүп аткан ушул чечет го деп ойлойм. Себеби сырт жака чыгып кетип аткан, Казакстанга, Россияга кетип аткан жаш дарыгерлердин баары кайтып келиши мүмкүн. Ушул вакантный орундардын баарын ошолор ээлеп калса, бул айлык маселеси чечет деп атам, бул вакантный кадровый вопрос. Айлыктан башка эч кандай бир мындай стимул боло турган нерсе азыр кыйыныраак, алып калыш же чакырыш. Биринчи маселе айлык, экинчи маселеси жаш келген, жаш үй бүлөлүү дарыгерлердин социалдык маселелери. Бул биринчи очередте жанагы үй жагы, жатакана жагы, ал жагынан дагы президенттин айтылган жанагы ипотечный кредитованиялары, местный власть дагы өзүнчө ошолорду колдоп берсе, ипотекалык үйлөр салынып, определенный ошол жилищный маселелерин чечип берсе, бул деле чечилет. Азыр шаардын мэриясы ушундай колдоо көрсөтүп атабы? Шаардын мэриясы жагынан колдоп беребиз деп айтылып атат. Пока бизге азыр жаш дарыгерлер келе элек, келип баштаса, предварительно айтылган ушундай орундар керек, бар жаш дарыгерлер деп алдындагы местный власть караштырып атат. Андан айтып атпайсызбы, 12 ваканттык орун бар депчи, үй бүлөлүк дарыгерлер. Алардын милдетин ким аткарып, элге кантип жардам көрсөтүп атасыздар? Алардын милдетин, мисалы үчүн бүгүнкү күндө биздин семейный врачтардын баары тең 1,5 ставкада иштеп атышат. Нагрузка менен иштеп атышат. Эки участокты, бир дарыгер карап аткандар бар. Ошо 1,5 ставка менен чыгып атабыз. Эгерде жаңы жаш дарыгерлер келсе, алар жарым ставкасын өткөрүп беришет. Акыркы жолу качан келди сиздерге жаш кадр? 21 жылдын аягында келген. Былтыр эле. Андан башка бул стационарда анан жанагы кош адистиктер боюнча кадровый таңкыстык жокпу? Болгон ошол дарыгер, үй бүлөлүк дарыгерлер жетишпейби? Жок, кош адистиктер боюнча бар. Мына бүгүнкү күндө бизде амбулаторный службабызда эндокринолог жок, лор врач жок, көз доктору жок. Ушул 3 адис, анан иммунолог деген дагы адис болот, ал адис практически жок. Эпидемиологдор жетишпейт. Мына бир 7-8 кош адистер жетишсиз. Жана мен айтканым, мисалы ошол бөлүмдөрдө иштеген врачтар болсо, алар барып узкиде отуруп, мисалы жок дегенде 2 саат отуруп бөлөм кылып. Ооба. Мисалы үчүн бизде урологический, хирургический отделениябыз бар. Аякта хирург, урологдор поликлиникада барып отуруп иштешет. Жарым ставкада уролог иштейт, 1 ставкада хирург барып поликлиникада иштейт. Бул биздин стационардагы бар бөлүмдөрдө врачтары. Мисалы үчүн эндокринологический бөлүм бизде жок. Лор бөлүм жок. Мисалы үчүн кожвен бөлүмү жок. Ошол узкий специалисттер жетишпейт. Эгерде андай бөлүмдөр болгондо, возможно, ал деле проблема чечилмек. Ушул тармак боюнча бейтаптар келип калса, аларды башка жака жиберишке туура келди же үй бүлөлүк дарыгерлер же башка хирургдар мисалы көрүп дарылап атабы? Эндокринологдорду семейный врачтар көрүп атат азыр. Бирок азыркы күндө сахарный диабет жашарып аткандыгынан
Кээ бирлерин болот что эндокринологдун семейный врачтын тажрыйбасы жетпей оор абалда болгондорду Бишкекке жибергенге туура келет. Бишкектен барып тастыктап тактап алып келгенден анан биздин үй бүлөлүк дарыгерлерибиз аны андан ары карап улап кетишет. Мисалы Чүй облустук үй бүлөлүк медицина борбору же Чүй облустук ооруканасына жибересиздерби же түз Бишкекке барышып атышабы? Биринчи өзүңүздөрдүн облустук Чүй облустук үй бүлөлүк дарыгерлеринде жиберилет аяка. Бирок биз бияктан жибергенден кийин оорулуулар өзү Бишкекке жеткенден кийин дальше уже областтык ооруканага барабы же республикалык ооруканага барабы дальше алар өзүлөрү туура көргөн жагына барышат го. Сиз өзүңүз практика кыласызбы? Мен өзүм кесибим боюнча нейрохирургмун. Бул Токмок ооруканасына 2014-жылы келген башкы дарыгердин орун басары болуп. Биякта мен нейрохирургический операцияларды жасайм. Инсульттан, кан үйүп калгандан баш мээге, черепно-мозговой травмадан баш сөөк сынып же баш мээге кан тамыр жарылып калгандарга операция жасалат. Биздин ооруканадан омуртка сыныктарына хирургиялык жол менен дарылайбыз. Ошолордун баарына дартын аныктап операция жасаганга мүмкүнчүлүк кандай? Мисалы ангиограф, томограф деген аппараттар. Биздин Токмок шаарында ангиограф, компьютерный томограф жок. Кошуна айылда, Чүй айылында менчик компьютерный томограф бар. Ошол жактан томография тартырып келинет. Инсультный больнойлорубуз, оор баш мээ жаракатын алгандар, омуртка сынгандарга ошол томографиянын результаты менен бияктан хирургиялык жардамдарды алабыз. Бир жылда бизде 20дан 50ге чейин баш мээге операция жасалат. 10 чакты хирургиялык жол менен омурткаларга операция жасалат. Эң жаш бизде 3 күндүк баладан трепанация жасалган эң улуу пациентибиз 83 жаштагы инсультный больной болгон. Аларга бизде биздин реанимацияда, биздин стационарыбызда толук кандуу жардам көрсөткөнгө мүмкүнчүлүгүбүз бар. Командаңыз кандай? Эми толук согупу болуп айтканда жакшы. Арабызда эмгек сиңирген дарыгер бар. Алдыңкы кызматтагы отличник здравоохранениялар бар, жогорку категориядагы врачтар бар. Командабыз бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр жаман эмес, жакшы. Нейрохирургический команда. Буякта сизден башка да нейрохирург жок. Менден башка нейрохирург жок. Мен өзүм нейрохирургмун. Анан кийин специализированный травматологдор бар. Андан башка бизде дагы еще травматология бөлүмүндө тазобедренный сустав протезирование жасалат. Уже 3 жылдан бери жасап жүрөбүз андайды. Мындайча айтканда эндопротезирование тазобедренный сустава деп. Анда операциянын баарын өзүңүз жасайт турбайсызбы? Нейрохирургический. Ооба, нейрохирургический операцияны өзүбүз жасайбыз. Тазобедренный суставка травматологиянын заведующий менен чогуу жасайбыз. Сиздерге кайрылган бейтаптардын баарын эле күчүңүздөр жетеби же Бишкекке жиберген учурларда болобу? Бизде бияктан күчүбүз сосудистый хирургияга жетпейт. Сосудистый хирургубуз жок каралган эмес штатта. Нейрохирургический оорулуу өзүнүн эле бир көз карашы менен Бишкекке кетпесе, биз нейрохирургический операциянын баарын бияктан жасайбыз. Травматологический деле бир жылда оор травма болуп эле, анан биздики бул жолдун боюнда, объездной жолдун боюнда тургандыктан оорулуулар, допустим, Нарындан же Бишкектен Нарынга же Көлгө баратып туушкандары Токмокто жок, келип кеткен оор дегендиктен эле которулбаса, медицинский точка зрения менен биз көбүнчөсүн өзүбүз карап алып чыкканга толук медициналык күчүбүз жетет. Анан бул кошуна бул Чүй районунун сырткары Кемин, Ысык Атан районунун тургундары деле кайрылса керек э? Биздин ооруканабызда нейрохирургический операция
жанагындай травматологический операция Кемин районунда, Чүй районунда травматологический бөлүмдөр жок. Бизде глазной бөлүмүбүз бар. Замена хрусталика жасайт, жана катаракта болуп калганда көбүнчө кара кишилерибиз катаракта болот. Кара киши көзү көрбөй калган кара кишини Бишкекте сүйрөп ары бери алып барыш оор. Токмок, Чүй, Кемин райондоруна бизде ошо көз бөлүмүбүз толук кандуу жардам көрсөтүп келатат. Андан башка бизде инфекционный бөлүмүбүз бар. Чүй районунда жок. Бизде келет. Бизде детский отделениябызда балдар бөлүмүндө экинчи этап деген бар. Бул болсо Чүй облусунун чыгыш райондоруна, бул биздин больницада каралган. Экинчи этап деген бул эмне? Бул жана өз срогуна жетпей төрөлгөн балдар. Же болбосо аномалия развития болуп төрөлгөн балдар. Ошолордун баары тең бул Аламедин району, Ысык Ата, Чүй, Кемин, Токмок бул 4 район. 4 районун экинчи этап ухаживание бизге келет. Жанагы 2 килограмм, 1 килограмм болуп, убактысына жетпей калган балдардын баарын биз карап, толук теги өзүнүн медициналык көрсөткүчтөрү жеткенге чейин биз карайбыз. Андан башка жана таштап кеткен ымыркайлар, алар да бизде каралат дагы. Убактысы жеткенде республикалык дом малюткага которулат. Айтып атпайсыз жанагы аномалия развития болгондо, мисалы жерлерине төрөлгөндө эле операция жасаш керек болот да. Кандайлар жасалабыздар? Ушул баарына ошондой диагностироваться этилгенде биз Бишкекке Национальный центр охраны материнства и детства деп Жал микрорайонуна чыгабыз. Аяктан хирург-неонатолог деген врач келет. Бул болсо санавиация жолу менен жүргүзүлөт. Хирург-неонатолог келип көрүп, тактап, кайсы күнү операция кылынчу, кайсы убакта кылынчу, баарын тактап дайындап келет, ошого даярдап берип, ал ооруларды Бишкекке которобуз. Эгерде которула албайт, оор жол жүрө албайт деген болсо, бияктан ал хирургдун жардамы менен бияктан операция жүргүзүлөт. Балдарга жасайсызбы? Же только чоңдорго? Жасайм, балдарга. Анан кандай деп эсептейсиз? Мындай баягы колу жеңил хирургдардын жетекчи болгону ошол жакшы хирургдун убактысын алып коет деп айтышат да. Жетекчи отуруш керек, анан операциянын баарын жасаганга жетишпей калат деп, мисалы жанагы эле Виталий Маматович министр болуп отурганда, түшкө чейин министр түштөн кийин тиги нелик кетчемиз, ошондой көп айтчу да, же бул операциясын жасасын, же башкарып отурсун депчи. Кандай экен, ошондой убактыңызды албайт бекен? Ооба, мен жаңы бияка директор болуп келип отурганда, ошондо Виталий Маматович министр кезинде мен клиник координатор болчумун нейрохирургияда. Анан жаңы врач болуп иштеп баштаганда оорулуулардан ошондой сөз болгон. Эмне үчүн Виталий Маматовичти министр кылып салды, ошондой нейрохирург. Бизде оор абалда оорулууларда кылганы бизге керек болчу, жем а кишинин министр болгонунан деп сөздөр болгон эл арасында. Мен эми андай деңгээлге жеткен жокпуз биякта. Токмок кичирээк, а киши республикалык масштабта, даже Казакстанга чейин барып, башка чет мамлекетке чейин чыгып жүргөн киши. Эми бизде Токмок шаары кичинекей болгондуктан анчалык деле эме болгон жок. Мен жетекчиликке дагы жетишип атам, оорулууларды консультировать эткенге дагы, оперировать эткенге дагы. Эми анчалык бизде мисалы үчүн кишидей болуп 1 жылда 1000дей операция кылган жокпуз. Бизде ашып кетсе 50-60ка чейин жетип атат. Аны убактысын тууралап кылса болот экен. Анда рахмат, ишиңизге ийгилик. Ушу Токмок шаарынын калктын саламаттыгы үчүн талыкпай ийгиликтин көрүңүздөр. Рахмат. Рахмат.